Ош облусунун Өзгөн районундагы жер көчкүлөрдүн жордону болгон Зергер айыл аймагында эмне үчүн 69 үй бүлө бүгүнкү күнгө чейин коопсуз айга көчпөй келет. Өзүбүздү коопсуз жерден чек берсеңер, ушул жака чыгабыз, аяка барбайбыз деген сөз менен ушул жерде жашап жатат да азыркы күнгө чейин. Эми балдарда пешенесине жазганын көрөт дем. Зергерде ичүүчү таза суу, тамтыгы чыккан жол көйгөйлөрү качан чечилет? Таза суу жок. Ичетирген сууду өзү жок. Жерден bir 7 метр казган суудан ичебиз. Анда ham свет өчүп калса, суу ham жок. Анан булактар ham курап калды азыр. Жолубуздун акыбалы өтө начар. Машинаны райда ходовой жасайбыз. Кыйынчылык, ямалар толтур яма. Жер мунапсы мыйзамсыз курулган үйлөрдү мыйзамдаштырган кызыл китептерди берүүнү учурап алгандай. 87 үй бүлө бүгүнкү күндө документтерин даярдап, биз шу күнгө чейин азыр 53-үнү тапшырганбыз. Бүгүнкү күнү 20-сын тапшырабыз. 18 жылдан бери биз баягы мыйзамсыз жерге салганбыз да, жайыткачы. Ошого байланыштуу биз кызыл китеп кыла эмеспиз да. Зергер айыл аймагында бул жылда кандай иш долбоорлор ишке ашмакчы? Быйыл Зергер айыл өкмөтү боюнча бир 100 миллион тегерегинде инвестиция тартабыз деген ойдо турабыз. Жер шарты толуу келген Зергер айыл аймагы эзелтен эле жер көчкүлөрдүн жордону болуп келген. Канча адамдардын өмүрүн жалмаган Тосойдогу апаат көчкү, Айыл айылындагы 24 адамды басып алган каргашалуу күн бүгүн да элибиздин эсинен чыга элек. Биз бүгүн дал ошол 2017-жылы көчкү болгон Айыл айылындабыз. 2017-жылы Айыл айылынан мына ушу көчкү түшкөн. Мына жерге түшүп, шу жерде 7 кожолукту баскан. Алардан 24 адам болгон. Көпчүлүгү жаш наристелер болгон. Аларды 8 адамын тауып, мына чеке-чекелер деген. Калган адамдар шу жерде 16 адам шу жерде жатат. Бүгүн да бул кооптуу аймакта 69 үй бүлө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторингинин корутундусуна ал турсун сот чечимине карабай, кечеги каргашаны таптакыр унутушкандай көчпөй жашап жатышат. Алар аякка барыштан баш тартып, биз аларды сотко өткөргөнбүз, сотко бергенбиз, соттун чечими чыккан. Сот аткаруучулар келип үйлөрүн жаап, элди чыгарган. Чыгарганда дагы элдер баш бербей, кайра келип ошо өзүнүн үйүндө отуруп, шу өзүбүздү коопсуз жерден чек берсеңер, шу жака чыгабыз, аяка барбайбыз деген сөз менен шу жерде жашап жатат да азыркы күнгө чейин. Азыр эми көчкү коркунучу бар, Көчкү коркунучу бар. Көчкү коркунучу турат булар. Турат, ооба, азыркы күндө турат. Мындай жанда жок кайдыгерликтин, тобокелдиктин себеби эмнеде? 5-6 баланы төрөп, баккан энелер да каарманча сүйлөөдөн баш тартышканы өкүнүчтүү. Эми биз бу жерге үйрөнүп калганбыз эми. Аяка чакырды, чек берди, биз отказ кылдык, эми кеткендер кетти. Биз эми аяка барбадык. Эми азыр эми биякта коркунучтуу болсо, биз жогору жакта коркунучтуу жайлар жок дем. Мына балдарчы, мына балдар. Эми балдарда пешенесине жазганын көрөт дем. Эми ошону сактоо сиздин милдетпи? Ооба. Үй бүлөнүн ээси катарында ушулардын жоопкерчилиги сиздеби? Бизде туура. Же сизде эмеспи? Бизде. Эми ушулар үчүн да бир көчсө болбойбу дейм да. Эми чек алгандар алып кетти, көчкөндөр көчүп кетти. Эми көчпөгөндөр шу жерде эми үйрөнүп калгандан кийин шу жерде жашап атабыз да. Мына үйүңөрдө сот келип жапканбы немесин? Кайсыны? Сот келип, соттон чечим чыгып жабылганбы? Сөткө чакырып, бизди отказ кылганбыз аяктан, анан ошо боюнча турат азыр бизде. Булардын эртеңки табышмактуу күнү эмне болот? Эми Евразия Уnuктуруу банкынан Кудай кааласа быйылкы жылда шу көчкүнү кооптуу аймакты алып, разгрузка кылып, басаңдатып, шу коопсуз аймакка айлантырабыз деген ойдо аракет кылышып атат. Документтери бүткөн, Кудай кааласа 1-июлдан келип, шу неме кылат да, басаңдатат. Демек, мына көчкү жүрө турган жерлердин көчкү жүрө турган жерлер топурагын алып, ташып, башка жактарга. Бу жерди коопсуз аймакка айлантырат да. Кудай да сактанганды сактайт деген сөздү эске алып, ченде жок кайдыгерликти, кенебести коюп, чиедей жаш балдардын өмүрүнө жоопту экенибизди, о дүйнө, бу дүйнө унутпайлы. Айыл айылындагы дагы бир кооптуу көйгөй узундугу 2 чакырым келген Достук сел каналы. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри тарабынан Зергер айыл өкмөтүнүн Айыл айылында эң көбөйлүү көп жылдан бери казылбай келаткан Достук каналынын 2 километр жерин бүгүнкү күндө толугу менен казып берди. Буга чейин толуп
элдерге 60-70 кожолук тоодон түшкөн судан жабыр тарткан да. Селден. Ошондой эле мына Заргер дарыясы алдын алуу боюнча Кайратта 150 метр жерге 250 габион торча берилип, эл менен ашар жол менен бүгүнкү күнү толугу менен толтуруп бүттүк. 12 миңге чукул кал жашап 7 айылдан турган Зергер айыл аймагындагы дагы бир көйгөй ичүүчү таза суунун жоктугу. Суу деп суусаган зергерликтер таза суунун көйгөйүн тез айыздан бери эле тартып келишет. Таза суу жок. Иче турган суу өзү жок. Жерден бир 7 метр казган суудан ичебиз. Анда эми свет өчүп калса суам жок. Анан булактар курап калды азыр. Булактан ташыйбыз кээде. Анан канча жерден ташып ичесиңер? 2 километрден ошо Аккаргандан алып келишет. Габирле машинасы барларга асан, машинасы болсо чуркап барып келет. Бизге окшогонго кыйын да эми. Габир адамдар, балалар бар, 5-6 үй бүлөлүүлөр бар. Бизге шу суу маселасын чечип берсе жакшы болот эле эмне сууду нема кылып, таза сууду. Бизде таза суу маселасы өтө кыйын. Таза суу дегенде так эткенден ак эткен айлардагери келечек муундар эл катары таза суу ичсе деп 5 убак намазында да тилеп келет. Эгемендүүлүк болгондон бери ниеттерибиз жакшы эле болуп калат деген менен келет атабыз. Мына канча жыл болгон болсо, ошондон бери таза суу маселеси чечилбей атат. Мисалы үчүн баш жакта жайлоодо малдарыбыз бар. Малдар кечкен суудан, малдар чичип сыйган суудан ичебиз. Дарыя агып келет. Көмүркен бар. Көмүркенди баш аламан казып, чукур кылып көрүнгөн жерде. Жамгыр жааганда ошол жерге суу чогулуп, ылай келет чогулуп, дайым ылай суу келет. Ичишке невозможно да, мүмкүнчүлүк жок да. Şu kıskası oşondoy tirikçilik menen keletabız. Buga çeyin kança jolu hareket kılıştı. Çoğundardagı hökümetimizdagi hareket kıldı. Birok bolgon jok. Emi azır katı hareket kıldık. Buna planga kirdi dep atышат. Ajab emes planga kirip şu taza su meselesi çeçilip kalsa eldin densolугу кичине оңолот деген ойдобуз. Таза суу менен кош эле зергерликтердин дагы бир көйгөйү жол маселеси. Жолубуздун акыбалы өтө начар. Машинаны райда ходовой жасайбыз. Кыйынчылык, ямалар толтур яма. Бүтөп жамайт, баары ошол кары көрүп атат. Жолду эми качан оңдолот биз да билбейбиз. Ушуну оңдоп берсе, ошол немеден жакшы болот эле. Мен айтарым ошо. Дал ушул көйгөйлүү маселелер качан чечилет? Бул багытта бүгүн айыл өкмөттө кандай аракеттер бар? Заргер айыл өкмөтүндө 7 айылыбыз бар. 7 айылыбызда тең таза суу маселеси каралган эмес. Биздин элибиз дарыя суудан, анан булак суулардан ушул күнгө чейин пайдаланып келет. Быйылкы жыл эсебинен Евразийский банк развитияга киргизип, проекттерин бүтүрүп, бардык службалардан корутундуларын алып, бүгүнкү күндө документация иштерин бүтүрүп, апу документтерин бүтүрүп, таза суу маселесин чечүүгө аракет кылып атабыз. Кудай буйрса, 3 айылыбызга Токтогул, ал жаңы айыл, Кайрат айылдарга скважина кылып таза сууну чыгара турган болдук бир линия менен. Кийинки Заргер, Кутурган, Ничкесе айылдарында булак суудан самотек кылып, источник кылып ала турган болуп, Евразийский банк развитияга планга кирди. Жол маселеси боюнча Заргер айыл өкмөтүндө туура. Бул жолубуз 2 түрдүү жолубуз бар. Бири ички жол, экинчиси мамлекеттик жол. Ички жолду айыл өкмөтүнүн бюджетибизди жетишпештигине карабастан колубуздан келишинче шагыл төгүп, түздөө иштерин алып барып атабыз. Мамлекеттик жол былтыркы жыл эсебинен Заргер айылына 1 километр, Кутурган айылына 2 километр асфальт жол тошолду. Буюлса буюлдагы бир Ленин жолдон өзгөн Заргер жолунан 2 километр, дагы буюлса муну Кайрат Кутурган жолуна 3 километр, 4 километр, быйылкы жылда бир 6 километр пландаштырып турабыз.
Өлкө президенти демилгелеген жер мунапсына ылайык бул күнү Зергер айыл аймагынын башчысы алыскы айыл аймактын тургундарын район борборуна убара кылып жөнөтпөй, мыйзамдуу жер укуктарын күбөлүктөрүн айыл өкмөт кеңсесинде тургундарга тапшырып жатыптыр. Мына урматтуу биздин Заргер айыл өкмөтүнүн тургундары президенттин жарлыгы боюнча жер мунапысы боюнча мыйзамсыз салынган үйлөрдү мына бүгүн мыйзамдаштырып берип атабыз. Бул кызыл китеп болбосо мына өзүңөр жакшы билесиңер. Пособие ала албай атасыңар, күбөлүк ала албай атасыңар, же бир жерге учеткө тура албай атасыңар, же болбосо паспорт ала албай атасыңар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө президентибиздин жарлыгынын негизинде мына сиздерге болушунча аракет кылып кызыл китепти бүгүн райондук комиссияны немеси менен корутундусу менен бардык учрежденияларды корутундуларын алып келдик бүгүн бизде. Алып келип сиздерге бүгүнкү күндө кызыл китепти ырастап келдик. Ошону бүгүнкү күндө насип экен силерге тапшыруу аз эми туура келипти. Мындай эле бизде Заргер айыл өкмөтүндө 104 кожолук мыйзамсыз салып алган үйлөр бар эле. Кудай кааласа жеңилдеп бүтөйүн деп калды. Мына бүгүнкү күн сизге кызыл китебиңиз. Өзүңөргө насип кылсын бала чагага. Майлуу сүттүү болуп, көп жашап ошо үйлөрдө. Бүгүндөн кийин пособияны беймарал коркпой барып аракет кылып аласың кызым. Мына президентибиздин жарлыгынын чыккан негизинде президентке рахмат. Ушуну артынан кызмат кылган райондук комиссияга, айыл өкмөтүнүн комиссиясына мен өзүмчө бир ыраазычылык айтып коем да. Сиздерге кызыл китеп алып беребиз, сиздерди ушу мыйзамдаштырып беребиз деп ошончо аракет кылып чуркан мына бүгүнкү күндө акыркы ниетибизге жетип келе атабыз. Куттуу болсун. 20-30 жылдан бери кызыл китепке жетпей келген эл бүгүн көктөн тилегени жерден табылгандай. Кызыл китеби жок, же неберелерди окута албайсың, же паспорттун суроогу бүтүп калса узарта албайсың. Ушу кызыл китеп бергендерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Убагында эми билбейм кандай шылтоолор болуп эле ушул убакка чозулду да. Бүгүнкү күндө алып кубанычта болуп турабыз. Allah razı olsun. Biz үй салганыбызга быйыл 18 жыл болду. 18 жылдан бери биз баягы мыйзамсыз жерге салганбызда, жайыткачы. Ошого байланыштуу биз кызыл китеп кылаган эмеспиз да. Аны эми мына Садыр Жапаровдун немеси менен жер мындай эми буйругу менен эми ушул кызыл китеп кылтабыз да. Эми ошого чуркаган мына айыл башчыбыз Мелис ака, анан кийин аяктан келген Госрегистриш деген талантка, Ана мына ол өкмөтүбүз Абдрахим акага ушундай ыраазычылык билдиребиз да эми. Анын ушул эми кызыл китеп жок болсо эми пособие ала албайт экенсиң. Балаңа паспорт ала албайт экенсиң. Быйыл мен 11 туткан балама паспорт ала элекмин эмдигиче. Мына 17ге чыгып калды да. Эми биз ушул эми сиз баарыңыздардын иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Кыргыз Республикасы президентинин 2022-жылы 31 майындагы 291 жарлыгынын негизинде азыркы күндө бизде ошол мезгилде 104 кожолук мыйзамсыз турак жай куруп жашап атканы аныкталган да. Шунун негизинде бизде 17 үй бүлөнүн МЧС мониторинг тарабынан корутунду берилбей 87 үй бүлө бүгүнкү күндө документтерин даярдап биз шу күнгө чейин азыр 53-үнү тапшырганбыз. Бүгүнкү күнү 20-сын тапшырабыз. Ушул айдын акырына чейин Кудай кааласа калганын биз тапшырып бүтөбүз. Мектеп жана мектепке чейинки билим берүүгө өзгөчө көңүл бөлгөн Зергер айыл аймагында жыл өткөн сайын жаңы типтүү мектептердин курулушу, эски мектептердин имараттарын балдар бакчаларына айландыруу колго алынган. Молдошбай Жолдошалиев аттындагы орто мектеп бул эски имаратыбыз, мектебибиз бул аз жаңы заманбап мектеп курулган. Азыр биздин окуучулар ушул жакта окуп атышат. Ушу эски мектеп бекерден бекер калгандан көрө капиталдык ремонттон өткөрүп 2-3 группа 60 орындуу бала бакча кылып алалы деп ушуга долбоор жазып республиканын бюджетке. Республиканын бюджеттен 3 миллион грант өткөрүп алдык. Айыл өкмөтүнүн 1 миллион 150 миң акча каражаты депутаттар айылдын өкмөттүн салымы кылып карап беришти. Азыр 4 миллион 150 миңге ошол немеге тендерге коюлуп, тендерден утуп бүгүнкү күндө келип көрүп кетишти. Эми Кудай кааласа ушуну баштоо алдында турабыз. Ошо тендерщиктер акча которулса эле баштайт. Баштап капитальный ремонттон өткөрүп,
быйыл Кудай кааласа сентябрга ушул бала бакчаны ишке киргизебиз деп турабыз, Кудай буйруса. Өткөн жылы айыл өкмөттүн чет элдик донор уюмдарынын жардамы менен 2 мектеп балдарга ысык тамак берүүгө өтсө, бул жылда дагы 2 мектеп даярдалууда. Ошондой эле чет элдик уюмдардын же республикалык бюджетте эле карап отурбастан Токтогул айылында баасы 4,5 миллион сомдук заманбап спорт зал элдин сыртта иштеп жаткан мигрант жаштардын каржылоосу менен курулуп жатканы кемди кубандырбайт. Биз кеп кылып жаткан Зергер айыл өкмөтү бул жылда кандай долбоорлор менен иштеп, канча инвестиция тартууну максатташкан? Быйыл Зергер айыл өкмөтү боюнча бир 100 миллион тегерегинде инвестиция тартабыз деген ойдо турабыз. Буюрса ошолордун ичинен бир 10-12 долбоору менен бүгүнкү күндө иштеше баштадык. Ошолорду бир чекеден кайрылып отсом, биздин балдар бакчасынын куруу боюнча стимулирующий гранттан 3 миллион, айыл өкмөттүн өзүбүздүн бюджетибизден 1 миллион 150 миң сом. Ошондой эле мына Дүшөнкул Шопокул мектебибизди мына көрүп турасыздар. Бул эскилиги жетип калган мектеп эле мына бүгүнкү күндө президентибиздин талабы менен билим берүү тармагыны көтөрүү оңдоо боюнча мына бүгүнкү күндө 42 миллионго биздин Дүшөнкул Шопокул мектебибиз бүтөр алдында турат. Буюрса сентябрь айын 1-сентябрь ишке салабыз деген үмүттөбүз. Андан сырткары мына логистика центр Мөмө Жемишевди кургатуу ишканасыны ачайлы деп Арис программасы менен бүгүнкү күндө Арис келишим түзүп, ошолор менен иш жүргүзүп атабыз. Долбоорлору бүттү. Жакында буюрса ушу биздин элибизде ушу өзүбүздүн алма, кайлону, алыча, жапайы алма, ошондой мөөлөрүбүздү кургатыш үчүн сушилка алып, логистика центр кылып, элге кызматка беребиз деген ойдо турабыз. Ошондой эле бүгүнкү күндө областной өнүктүрүү фондунан Зергер айыл өкмөтүнүн Зергер айылында фапыбыз жок эле. Бүгүнкү күндө өнүктүрүү фондко сунуштадык. Буюрса ушул жакын арада проектибиз өтүп калса 5 миллион 755 миң сомдук ФАП курууга аракет кылып жатабыз. Биз каралган ушу 11-12 долбоорду быйылкы жылда баарын бүтүрүп ишке салабыз деген ойдо турабыз. Сөз соңунда айтарбыз, көйгөй көп Зергер айыл аймагында чечүүнү курс талап кылган көйгөйлөр арбын. Аны чечүүгө айыл өкмөттө бүгүн чечкиндүү аракеттер бар.